2 күндөн кийин кетип калды. Европада бир дагы күн иштеген жок. Ошол маселелерди чечкенге ушул жакка келишет. Биринчи жумушум кандай болгон, кандай айлык алгам, кантип офис. Себептердин бири бул үй бүлө. Ичинен сыздаса дагы бул жерде иштеп кала беришет. Эгер мага 3-4 жыл мурун кээ бир адамдар Европага келип, биринчи жуманын аягына чыкпай кайра кетип калат десе, мен такыр ишенбей эмесмин. Себеби сыртынан бардыгы жөнөкөй көрүнөт. Виза бар, жумуш бар, айлык бар, өзү Европада. Демек баары жакшы болуш керек да. Мен да ушинтип ойлочумун. Кийин бияка өзүм келдим, айдоочу болуп иштедим. Кийин офиске өтүп дээрлик 2 жыл айдоочуларды жумушка кабыл алуу менен алектендим. Ошол убакыттын ичинде 100дөн ашык айдоочунун документи менен алыштым. Көп адамдарды Европага алып келгенге себепкер болдум. Көп адамдардын тагдырын көрдүм. Бирок баардык окуяларды бириктиргенде орточо бир нерсени түшүндүм. Европада эң оор нерсе бул жумуштун өзү эмес, бул ошол адаптация мезгилин сынбай өтүп кетүү. Баардыгыңыздарга салам достор. Силер Салам Дүйнө каналындасыздар. Каналыма каттала элек болсоңор, сөзсүз катталып, көбүрөөк лайк басканды унутпайбыз. Аты жөнүм Алмаз Бекжанов. Менин Instagram, TikTok баракчама катталганды унутпаңыз. Кеттик анда. Sing Salam Duyna under foreign skies, through the dark roads and the city lights, step by step. Бүгүн мен өзүм көргөн окуяларды айтып берем. Кээ бир адамдар Европага келип иштери жүрүп, иштеп кетишет, айрымдары бул жакка жашап калышат. Ал эми кээ бир адамдар эмнегедир биринчи жуманын аягына чыкпай кайра кетип калышат. Эсте калган бир болгон окуя, бир улуу эле байке чоң үмүт менен Европага келген. Билет арзаныраак болгондуктан Варшавага билет алып, ошол жерге барып конгон. Ал жактан автобус менен Каунаска келиш керек болчу. Баары эле жакшы башталган болчу. Автобуска отурган, документтер даяр, жумушу даяр. Жолдо келатып автобус бир жерге токтогондо, ал дааратканага жүгүрүп кирип кетип, кайра чыкса, автобус жок, кетип калат. Өзү Польшада бир кичинекей шаарчада калып калат. Ал эми баардык сумкалары, документтери, кийимдери автобус менен кетип калган. Ал байке өзү Каунаска келмек. Ал эми автобус болсо, анын документтерин, кийимдерин, сумкалардын баардыгын Вильнюска чейин алып барып таштап салган. Ачыгын айтсам, мындай нерсе биринчи жолу болду. Мен өзүм Кыргызстанда жүрсөм да ал байкеге жардам бергенге аракет кылып жүрдүм. Каунаска келгенде байке сизге Вильнюска барып келгенге уна таап берейин, оокаттарыңызды алып келип алыңыз десем, ошол 2 күнүн ичинде байкенин маанайы такыр түшүп кеткен экен. Чарчоо, стресс, белгисиздик, жалгыздык баары бир убакта келип калган. Эртеси күнү билет алып, кайра үйүнө учуп кетти. 2 күндөн кийин кетип калды. Европада бир дагы күн иштеген жок, жумушуна да барган жок. Ошол окуядан кийин бир ойго келдим. Кээде адам оор жумушка, оор түйшүккө жеткирбей эле күтүлбөгөн майда окуялар чарчатып коет. Балким ал байке буга чейин эле чоң стресс менен жүргөн. We were scared to leave, but Эми баардык окуялар мындай кайгылуу бүтө бербейт. Мен менен бир убакта чогуу келген бир жигит бар. Өзү жапжаш жигит, жаш болсо дагы анча-мынча жаштык кылып койгон жерлери да бар. Бирок жаш болсо дагы өзүнө аябагандай тың, аракетчил бала экен. Экөөбүз бир самолет менен келгенбиз. Бирге тест-драйв тапшырганбыз. Мен өтүп кеттип, ал болсо өтпөй калды. Кийин сүйлөшүп, сен буга чейин чоң машина айдап көргөн белең десем, ал болсо күлүп жок дейт. Көрсө ал негизинен жеңил унаа айдап жүргөн экен. Москвада такси кызматында иштеген. Ал эми чоң жүк ташуучу унаага ушул Европага келип биринчи жолу отурган. Башында анын планы башка болчу. С категориясында бус айдайм деп келген. Бирок келген учурда ал жакта бош орун жок болгон. Ал эми Е категорияда тесттен өтпөй калды. Көп адамдар ушундай учурда көңүлү чөгүп кетмек, кээ бирлери үйүнө кетип калмак, бирок бул жигит башкача чечим кабыл алды. Өзү жумуш издеп баштады. Тааныштар аркылуу, WhatsApp группалары аркылуу айтор Германиядан бир иш берүүчү немисти таап алды. Эң кызыгы баштан эле мен айдай албайм деп айтты. Көп адамдар мындай маалыматты жашырып коймок, бирок бул чындыгын айтты. А немис болсо так ошол чындыкты айтканын баалады. Ага кошумча шарт немиске айдоочулар жетишпей жаткан экен. Анан экөө келишип, немис ошол агентстводан, Литвадан дал ушул баланы мага бергиле деп чакырып алды. Алгачкы күндөрү немис жанында отуруп өзү үйрөттү, бирге жүрүштү, бирге иштешти. 5 күндүн ичинде бала жакшы үйрөнүп, өз алдынча иштеп кетти. Жакында эле уктум, азыр ал Европанын айдоочулук күбөлүгүн алып жүрөт деп. Чынын айтсам, мындай окуяларды эстегенде сүйүнөсүң, кубанасың, сыймыктанасың. Кээде кырдаалды тажрыйба эмес, дал ушул адамдын мүнөзү чечип коет. Кээде адам белгисиз абалга келип калат, аракет кылат, жыгылат, кайра турат, үйрөнөт, анан жыйынтыгында утушка ээ болот. Баса достор, бүгүн башкалардын окуяларын айтып берип отургандай эле менин да кичинекей тарыхым бар. Кийинки видеолордо мен кантип келген, биринчи жумушум кандай болгон, кандай айлык алгам, кантип офиске кызматкер болуп өткөн
көптүгүм жөнүндө азыркы учурда эмне менен алектенип жүргөн тууралуу видеолорду айтып берем. Ошол себептен каналыма катталып, лайк басып, комментарийга жазып туруңуз. Дагы бир чоң себеп бар, бул тил. Тил билген адамга Европада жашоо бир топ жеңил. Документ, дүкөн, жумуш, жөнөкөй сүйлөшүү баары жеңил болот. Ал эми тил билбеген адам үчүн эң жөнөкөй нерсе дагы кээде чоң көйгөй болот. Айта берсек, окуялар көп. Жалпылап айтканда, баардыгын кошкондо орто эсеп менен эң чоң себептердин бири бул үй бүлө. Көп адамдарды көрдүм, башында бир аз иштеп, үйгө келип калам деп ойлошот, бирок кийин бул жака келгенде баары өзгөрөт. Үй бүлөдөн алыстаганда өзгөчө кусуп аласың. Балдар сагынат, келинчеги сагынат, өзү сагынат. Кээде үйдөгүлөр эч кандай акчанын да кереги жок. Өзүң эле келе берчи дегенде окуялар болгон. Чынын айтсам, мен дагы бул нерсени жакшы түшүнөм. Анткени өзүм дагы ушул жолдон өткөм. Үй бүлөдөн алыс жашоо оңой эмес. Сыртынан оңой көрүнөт, ичинен таптакыр башка. Бирок кээ бир окуялар бар, канчалык кыйналса дагы, канчалык сагынса дагы, канчалык кусуп алса дагы кете алышпайт. Себеби бул жака келгенге чейин эле үйүндө финансылык проблемалар болот. Ошол маселелерди чечкенге ушул жака келишет. Анын үстүнө бул жака келгенге да документтерине, учуп келгенине чоң чыгымдар болот. Көп убакыт дагы сарпталат. Ошондуктан кээ бир адамдар бул жакты аябагандай каалаган үчүн эмес, үйүндө күтүп жаткан жоопкерчиликтердин айынан ичинен сыздаса дагы бул жерде иштеп кала беришет. Ошондой достор, айрымдар жакшы жумуш тапса дагы кетип калышат, айрымдар болсо эң оор шарттарда дагы калып иштеп кетишет. Кимдир бирөө күтүлбөгөн кырдаалга туш болуп сынат, кимдир бирөө үй бүлөсүн катуу сагынат, кимдир бирөө тилден кыйналат, ал эми дагы бирөө ошол эле кыйынчылыктардын баарын өтүп кетет. Европада эң оор нерсе бул жумуштун өзү эмес. Эң оор нерсе ошол биринчи айлар, жаңы адамдар, жаңы өлкө. Ошол адаптация мезгилинен сынбай өтүп кетсең, андан кийинкиси акырындык менен өз ордуна келе баштайт. Бул видеону даярдап жатып дагы көп нерселер эске түштү. Айрыкча өткөн видеомду монтаждап жатканда Германияга жаңы келген күндөрүмдү эстеп, жылмаюу менен жасадым. Менин адаптациядан өтүп жаткан мезгилим ошол кездеги толкундануу, алгачкы күндөр, каталар, оорчулук, ийгиликтер. Негизинде бүгүн айтып жаткан нерселер баардыгы мага өзгөчө жакын. Анткени бул окуялардын көбүн өз көзүм менен көрүп, айрымдарын болсо өз башымдан өткөрдүм. Достор, эмне силердин оюңарды билгим келет. Силер кандай деп ойлойсуңар? Эмне себептен кээ бир адамдар Европага келип кайра кетип калышат, кээ бирөөлөр болсо бул жака иштеп керек болсо биякта жашап калышат. Мага чындап силердин оюңар кызыктуу болот. Мен ар бир комментарийни окуп чыгам. Bundan ары достор көп кызыктуу контент чыгарып турганга аракет кылам. Силердин колдооңуздар үчүн, лайктарыңыздар үчүн, комментарийларыңыз үчүн терең ыраазычылык. Кийинки видеодон жолугушканча сак саламат болуңуз.